Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын мамлекет башчысы катары Россия Федерациясына болгон биринчи чет өлкөлүк иш сапарынын алкагында Российская газетага көлөмдүү маек берди. Маек гезиттин 26 февралдагы санына жарыяланды. Анда Садыр Жапаров Россия президенти Владимир Путин менен эки өлкө ортосундагы экономикалык пландагы, аскер жаатындагы кызматташуу жана өз ара аракеттешүүнүн ортосундагы багыттары боюнча сөз болгондугун айтып берди. Ошондой эле COVID-19 илдетине каршы күрөшүү, Кыргызстандын жарандарына вакцина менен камсыздоо тууралуу да сүйлөшүүлөр жүргөндүгүнө токтолгон. Россиянын аймагында жалпы эмгек мигранттарга байланыштуу маселелер көтөрүлгөндүгүн да айтты. Өзгөчө өлкөлөр ортосунда жумушчулардын эркин жүрүүсүн камсыз кылуу үчүн транспорттук байланыштарды толук кандуу калыбына келтирүү зарылчылыгы белгиленген. Коронавирус инфекциясына каршы эмдөө боюнча орусиялык программаларга Россиядагы кыргыз эмгек мигранттарын жана алардын үй бүлөлөрүн киргизүүнү же алардын акы төлөп эмдетүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү өтүнгөндүгүн белгиледи. Өлкө башчысы өткөргөн соңку саясий окуяларга байланыштуу суроолорго дагы жооп берип жатып, Кыргызстандын эли өтө жигердүү жана мобилдүү эркиндикти сүйгөн эл экендигин кошумчалап, мамлекетте бийликти узурпациялоо аракеттеринин баары ийгиликсиз аяктаарын билдирди.